Саламатсыздарбы, күнгө жума Супер ТВда Сереп Чекит KG сайтынан алынган саат 20:00 карата учурдун актуалдуу маанилүү акыркы жаңылыктары менен тааныштырабыз. Бүгүн Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев жыйын өткөрүп, түз эфир учурунда уу коргошунду кайнатып ичти. Процессти тарткан Кактус медианын оператору өзүн жаман сезип жатат. Бул тууралуу басылма билдирди. Эске салсак, Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров коронавирустук инфекциядан уу коргошун, башкача айтканда ысык көлдүн тамырынын тундурмасы менен дарыланууну сунуштады. Анын сөзүн Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев тастыктады. Министр уу коргошунду электр чайнегине коюп ысытып жатканда бир нече операторлор процессти камерага тартып алуу максатында жакыныраак барышкан. Кактус медианын операторунун айтымында бир нече мүнөттөн кийин тараган жыттан башы айлана баштаган. Редакцияга келгенден кийин анын абалы күчөп, жүрөгү айланып кускан. Жарандык активист Умай Арыкова Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиевдин үстүнөн прокуратурага арыз жазды. Бул тууралуу ал Твиттердеги баракчасына жазды. Ал министрдин ден соолукка атайлап зыян келтирүү беренеси боюнча жасаган иш-аракеттерине юридикалык жана укуктук баа берүүнү тиешелүү органдардан суранат. Бүгүн министр уу коргошундун тамырынан жасалган тундурманы коронавирусту дарылоодо эффективдүү дары экендигин далилдөө үчүн эфирден ичээрин айтты. Бул иш-аракеттер анын компетенттүүлүгүнө шек келтирет. Бир жылдан ашык убакыттан бери дүйнө жүзүн COVID-19 пандемиясы басып алып, Кыргызстан пандемиянын туу чокусун башынан өткөрүп, мурунку министрлердин шалакылыгы үчүн миңдеген адамдардын өмүрүн кыйган өлкөлөрдүн бири болуп турган учурда биздин министр өлкөнүн бүт калкын өлүм коркунучуна кептеп жатат деп айтылат билдирүүдө. Үйлөнүү максатында кыз уурдоого шектүү кармалды. Бул тууралуу кайгул кызматынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда 15 апрелде саат 20:20 чамасында 102 номерине Шопоков Токтогул көчөлөрүнүн кесилишинде кыз уурдалгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге милициянын кайгул кызматынын кызматкерлери барышкан. Алар белгисиз адамдар зордук зомбулук менен коркутуп, кызды Subaru Legacy унаасына отургузуп кетишкенин аныкташкан. Кайгул кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүү катары 1995 жылы туулган Жаран кармалган. Ал Свердлов райондук ички иштер башкармалыгына жеткирилген. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Айыл өкмөттүн имаратын басып алуу фактысы боюнча сотко чейинки өндүрүш иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык 15 апрель күнү болжол менен саат 6:48 чамасында Чүй облустук милицияга пригородная айыл өкмөтүндө бир нече жаран нааразычылык акциясын өткөрүп жатат деген маалымат келип түшкөн. Такталгандай, ошол эле күнү болжол менен саат 6 чамасында аталган аймактын айыл өкмөтүнүн имаратына 9-10 аял келип, өздөрүн өрттөйбүз деп коркутуп, мекеменин ичинен бекитип алышкан. Алардын негизги талабы өздөрү алган насыя маселесин чечүү болгон. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 208 берене менен катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Америка Кошмо Штаттары уюшкан кылмыштуу топтун башчысы Райымбек Матраимовдун бошотулушу көңүл калтыраарлык иш экенин билдирет. Бул тууралуу АКШнын Кыргызстандагы элчиликтин басма сөз кызматынан билдиришти. АКШнын мамлекеттик департаменти жана каржы министрлиги Матраимовду Кыргыз Республикасынан кеминде $700 миллион адалдоо, коррупциялык бажы схемасына катышкандыгы үчүн Магнитский тизмесине киргизип, жана визалык санкцияларга кабылгандыгын белгилей кетмекчибиз. Кыргыз Республикасы бул каражаттарды Саламаттыкты сактоо, билим берүү, айыл чарба жана пенсия төлөө сыяктуу маанилүү багыттарга жумшай алмак. Америка Кошмо Штаттары Матраимовдун кылмыштуу мүлкүн чет өлкөдө тоңдуруп, Кыргыз элине кайтарып берүү аракеттерин улантууда деп айтылат маалыматта. Ош облусунун Кара Суу районундагы Савай айылынын тургундары Кемпир абад суу сактагычына жакын жайгашкан 50 гектар жердин Өзбекстанга берилишине каршы. Бул тууралуу 24 KG маалымат агенттиги жазды. Маалыматка караганда, нааразы болгон эл боз үй тигип алышкан. 100гө чукул адам чогулду. 10 күндөн бери турушат. Алардын бир гана талабы бар: жер Өзбекстанга берилбесин, Камчыбек Ташиев өзү келсин дешти алар. Өкмөттүн берген маалыматына караганда, өкмөттүн чек ара маселелери боюнча өкүлү Назирбек Бөрүбаев Савай шаарынын тургундары менен жолуккан. Митинг болгон жок, жергиликтүү калк менен жолугушуу болду деп белгилешти министрлер кабинети. Буга чейин Сереп медиа маалымат агенттиги бул боюнча Ош облустук ички иштер башкармалыгына кайрылган элек. Алар Кара Суу районунда эч кандай митинг жок, абал туруктуу экенин билдиришкен.
Отунбаев Болот Исакович Кыргыз Республикасынын Америка Кошмо Штаттарындагы жана Америка Кошмо Штатынын Вашингтон шаарындагы резиденциясы менен ишти айкалыштыруу боюнча Канададагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси кызматынан бошотулду. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда анын ордуна Бактыбек Аманбаев дайындалган. Тиешелүү буйрукка президент Садыр Жапаров кол койду. Бүгүн 16 апрелде Бишкектеги Панфилов паркында медицина кызматкерлеринин тынчтык митинги өттү. Анда медицина кызматкерлери бийликтен бир жолку төлөнүүчү кенемтени берүүнү, медицина кызматкерлеринин айлык маянасын заманга ылайык көтөрүп берүүнү талап кылышууда. Компенсация бир жыл болуп калды, төлөнө элек. Ошондон бери эч ким төлөгөн жок. Айтпайт. Документтерибиздин баарын тапшырып койгонбуз. Саламаттыкты сактоо министрлигинде жатат. Былтыр июль айларында коронавирус болуп ооруп калгам. Мобилдик бригадада иштегем. Андан сырткары айлык акы боюнча 2 эсе көбөйдү дешти. Бирок чын-чынына келгенде үй бүлөлүк дарыгерлердин айлыгы кайра азайды, деди дарыгер. Ушул жана башка жаңылыктарды Сереп Чекит KG сайтына кирип окуп тааныша аласыздар. Кечиңиздер көңүл буларсын.